Орусиянын гаиси же милициясы жаман мамиле кылса биз кыжырыбыз келет го. Булар деле кыжыры келип атат, Кыргызстандан коркуп калып атат. Жарым саат аларды кыйнап атты бираздан. Шамшек мырза, негизи ушул милиция кызматкерлеринин ишине байланыштуу бир окуядан улам сотко өтүп бир жазасын тарткан ушундай бир фактылар болгонбу? Сиздер санап берип көрсөтө аласыздарбы? Болуп атат. Канча мисалы ошондой болду? Акыркы жылды айтсак. 5-10 жылдан тиешелүү мыйзам чегинде жазасын алып соттолгон кызматкерлер бар. Акыркы эле бир эле маселеди айтайын мына. Быйыл эле ушул жыл башынан бери 5 айдын жыйынтыгы менен 2 кылмыш кошколду да. 3-5 статья бар. Биринчи деп коет ушул жанагы мыйзамды бузуп, анан ошо тергөө ишинде жана кыйноо кылган деп, пытка деп коет да. Ошон үчүн мына 2 кызматкер 2 факты боюнча кылмыш козголуп, азыр толук деңгээлде тергөө иштери турумдары боюнча, мисалы үчүн баягы элдер менен мамилесинде болгон кемчиликтери боюнча сиздер кандай чара көрөсүздөр? Тарбиячы тарбия берүүдөн бери өзү тарбиялуу болуш керек да. Анан ошол сен ошол кызматкер болсоң, форма кийип жүрсөң, өкмөттүн ыйгарымдуу өкүлү болсоң, ошо бирөөнү токтотуп, бирөөнү бирден менен сураардан мурун ошо негизи барбы? Анан жанагы ППС токтотуп алды деп атпайбы. Албетте бул өтө өкүнүчтүү нерсе. Же өзүң тилди билбесең. Анан туура бул дүйнөлүк деле практикада, мисалы үчүн биз Турция мамлекетине бардык, Литва мамлекетинде болдук, Германияда болдук, Австрияда болдук. Ал жерде деле полиция кызматкерлери мындай шектүү деп айтылган кишини токтотуп сурап, бирок ошондо да өтө маданияттуу, өтө сылык, кечирип коюңуз, бизде момундай болот эле, сиздин маалыматыңызды билип алсам болот. Мына мен деле ошо Австриядан барганда полиция кызматкери токтотту. Анан жанында мындай токтоткондо эле мен айттым, Russian speak деп тоюшу, мен орусча билем дегенде, анан ошондо жанында кызматкер орусча билет экен. Ошондо эң жөнөкөй сый мамилеге эмне үчүн жете албай жатабыз? Эми мындайда айтып атпаймынбы дагы бир жолу. Ошо миңдеген кызматкерлердин арасында жанагындай жаман кептер болуп атат да, бирок азыр басымдуу көпчүлүгүбүз баарыбыз тең түшүнүп атабыз. Биз бүгүнкү күндө мисалы үчүн кээ бир мамлекеттерде болуп аткан реформада болуп бүт ушул миңдеген кызматкерди толук кандуу алмаштырып, башка кадрды алып келип, ошо атаандык негизде жаңы бир конкурс кылганга деле даярбыз. Айтып атпаймынбы, мен министрликтин атынан атайын ыйгарымдуу болуп келип аткандан кийин мен танбайм болуп аткан кемчиликти. Анан ошол бүгүнкү күндө өтө чукул нерсени жасап атабыз. Мына Кудай аман койсо 1-сентябрдан баштап жумушка алуу бүт атайын ыйгарымдуу конкурстук деңгээлде өтөт. Атайын жарыя кылып турабыз. Дагы бүгүн биз сайт МВДны оңдоп атабыз, кичине өзгөртүү киргизип атабыз. Ушул жанагы виртуальный общественный прием деп коет, ушул электрондук. Ошондо бул атуулуу айткандай ушул болуп аткан сын кемчиликтер жанагы онлайн режим деп коет, ошол баягы ыкчам мондай баягы башты оорутуп, тиге шылтап, анан мындан каткылбай, тезирээк бүткөнгө деле биз чара көрүп атабыз. Шамшек мырза, жаманта жакшыдыр, жылыштар болуп атат, аракеттенип атабыз деп бир канча мисалдарды келтирип өтпөдүбү? Сиздер бул тармакты иликтеп жаткандан кийин сиз ошол жылыштарды кичине көрүп жатасыздарбы? Сиздерге сезилип жатабы? Жок, сезилген жок. Акыркы МВД реформа канчанчы жылы башталды? 99-жылы башталды. Сиз канчанчы жылдан бери иштеп атасыз? 2005-жылдан бери иштеп атасыз. 6 жыл болду. Жалпысынан реформалар 12 жыл болду иштеп атканга. Акыркы 12 жылда элдин ишеними милицияга көтөрүлбөдү. Эң биринчи показатель, эгер милиция МВД ишин аткарып атабы, бул ишеним. Элдин ишеними барбы, жокпу? Азыркы күнү МВДге ишеним нөлгө жакын. Демек кишилердин любой реформа, канчалык приемный веб-сайт бир нерсе кылбагыла, эгер элдин ишеними кошумча көбөйтпөсө, бардык реформалар ноль. Шамшек мырза, ушул Сейитбек мырзаны кечиресиз, оюн эле улайда, мына жакында Ысык көлдө ошол милиция кызматкерлери жөн жай адамды ургандан кийин ал эртеси ажалынан мурда каза тапты. Албетте бул милиция кызматкерлеринин мас экенин көргөндөр да болуптур деп айтылып атат. Бирок албетте мунун аягына сот чекит коет дечи. Бирок ошентсе дагы бул окуя ошол милицияга көө жапты деп эсептейсизби? Албетте айтып атпаймынбы. Эң өкүнүчтүү нерсе болуп атат да. Мына бүгүнкү күндө эгер сиз ушул милицияга ишине кайдыкири карабасаңыз, сиз ушул кызыгып ушул келиң, сиз жумушчу убакта, башка убакта сизге биздин ишибиз даяр. Ушуну ичинен карап, ичинен так билип, анан албетте мен муну баягы милиция менен актангым келбейт. Анан ушул убакта мына 20 жылдан бери милициянын каржылоосун алып көрсөк, баягы ит азабынан ит жебирет дегендей, быйыл деле өкмөт
43% берип атат. Мына Сейит мырза, сизге айтып атпайбы, бизге келип чогуу иштешип көрөлү, анан чогуу иликтөө жүргүзөлү депчи. Сиздер буга чейин бул тармакта иликтөө жүргүзүп келаткандан кийин аракет кылып көрдүңүздөр беле? Мисалы, эшикти кылдатып барып, көйкөйдүн түбүн чогуу көрөлү деп. Бирок барып эмне кылам мен? Эмне кылам? Кандай эмне кыласыз? Жок, мен келип көрбөйсүзбү? Жок, көрөм, бирок анан эмне кылам? Сиз сын айтып атпайсызбы? Жок, мен айтып атам, бирок ой бар да, туурабы? Бирок мен барсам, эгер мен реформатор катары болсам, министр болуп, же замминистр болсо барам. Азыр жөн эле карап келип эмне кылам мен барып? Мен анысы эле көргөм, ичине болдум. Эмне кылам барып көрүп дагы бир жолу? Айтыңызчы мага. Жок, ошон үчүн мындай да. Жана кыргыз жакшы кеп барды, 6 айлык деп коет да. Эң жаман адамдын жашоосундагы бул өзүн баарынан акылдуумун, баарынан мыктымын, ушунун баарын түшүнөм деген эң дүйнөдөгү кемчилик биздин ошо кыргыз мамлекетиндеги эң чоң кемчилик болуп атат да. Мейли мамлекеттик жетекчи болобу, же болбосо жарым болобу, кээ бир ушинтип атат да. Бүттү, акыркы чек менмин, ушул мен гана баарын билем деп ошол нерсечи, ушул жаңылыктан артта калып, анан жанагы өзүм билемдик деген баарынан акылдуу нерсе биздин келечегибизге токтотот турган. Мен сиздин концепцияңызды карап чыктым. Концепция реформы МВД. Анысынан жалпысынан оптимизация законов, исполнение законов, ушундай аябай жалпы нерсе. Сиз деле ушундай жалпы нерседен сүйлөп атасыз азырчы. Концепцияңыз деле ошондой. Конкреттүү упразднение, увольнение, кыргызча сүйлөсөңүз. Ошондой нерселер жок силердечи? Жок, сиз мындай да, сиз концепция мененчи, анан концепция деген сөздүн так илимий аныктамасын билип, анан ошол концепцияны ишке ашыруу үчүн атайын программа иштелип чыгат да. Азыр бизде дагы бир видео материал бар, ошону көрүп алып анан талкуубузду улантсак. Сейитбек мырза, кийинки суроом сизге. Мына өзүңүз эле азыр видеодо көргөндөй, Кыргызстандагы акыркы 2 инкылап, ошол тынымсыз тирешүүлөр, жүрүштөр милицияны аябай катуу бир сыноого коюп койду да. Бир жагынан бийлик милиция кызматкерлерин курал катары пайдаланса, бир жагынан мына азыр сиз өзүңүз көргөндөй эле жалданган эл керек болсо кол салып уртокмок ала башташты. Анан айтсаңыз, Сейит мырза, ушул милициянын ушул абалына дагы сиздер көңүл буруп баягы эске алгансыздарбы? Анткени бул милициялар деле карапайым эле калктын асмандан түшкөн жок да, өзүбүздүн эле балдар. Бул милициянын күчсүздүгүнүн көрсөткүчү. Күчсүздүгүнүн көрсөткүчү. Милиция өзүнүн ишин аткара албайт. Кантип керек мындай абалда? Кандай кылыш керек эле алар? Эгер милиция жакшы даярданган, эгер аларды даярдаган болгондо ишин аткара алмак. Грузияда милицияны чыгарышты, президентти коргошту. 2007-жылы 200 миң, 300 миң адам демонстрацияга чыгышты. 200-300 миң адам. Кыргызстанда биякта канча? 10 миң, 15 миң адам чыкты. Аякта 200-300 миң адам чыкты. Аякта милиция жакшы даярдангандыктан алар кармашты, анан 2-3 ай алар демонстрация кылгандан кийин айдап жиберишти. 2005-жылкы ошол 24-марттан кийин дагы ошол Бишкек көчөлөрүнөн милиция көздөн учкан бир абалда пайда болгон эсимде да. Ошол учурда баягы жаманда болсо дагы милиция керек турбайбы деген дагы сөздөр айтылып калган. Анан айтсаңыз, ошол милицияны сиздер бир бетке эле сындап жаткан жоксуздарбы? Менин сындаганым, булар биздин мамлекеттин башчылары акыркы 20 жылда эч кандай реформа жүргүзгөн жок. Реформа жүргүзгөндүктөн милиция кызматкерлери ишин аткарбайт, алар элди коргобойт, ошондуктан алар бири-бирини токмоктоп жүрүшөт. Чынына келгенде мамлекеттин өнүгүшүн деле чуудай берке мингенде тескери минип алдык да, ошон үчүн 2 инкылап болгон. Анан эми бул жерде бул тасманы көрүп атып, менин каным, көз жашым ыйлап атат да. Баягы шорду балам, шорду бойдон калдың дегендей, баягы эле милицияда, баягы эле таяк жеген. Бул 2 инкылап эмнеден келип чыкты? Бул мамлекеттин бийлик органдарынын ошо саясий экономикалык өнүгүү туура эмес жолго койгондугунан, билимдин, илимдин, жумуштун, мамлекеттин экономикалык өнүгүүсүнүн жоктугунан, ушу туура эмес саясий башкаруунун негизинде келип чыкты да. Анан албетте, жана Грузияны сиз айтып атпайсызбы, 300 миң дегенде Грузия полициясы тиги колдоп калды. Мен дагы жолу айтарым. Билесизби, бир Батыш Европа сайттарында чыкты, не будите меня кыргыза деп, менден кыргызды коскогола деп чыкты да.
Кыргыз элинин тарыхын алып көрсөк, Чыңгыз хандын чалгын атаратында кыргыздар болгон. Убагында Стамбулда Бул МВД реформа эчкандай тийиши жок. Сиз угуп турсаңыз, Эмне айтып атасыз? Мен башка айтайын дегеним мындай да. Бул элдин мүнөзү. Ал мисалы үчүн эгер ушундай мамлекет